Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучуларым? Кутман күн. Маанайыңар сонунбу? Келгиле балдар, маанайыбызды көтөрүп алалычы? Жаныбыздагы жакыныбызга карап, бир жылмайып алалы. Алтын эреже, колуңду самындап жуу, көпчүлүктүн арасында болбо, өз бөлмөңдү тез-тез желдетип тур. Көркөм өнөр сабагы балдар. Сабактын темасы перспектива жөнүндө түшүнүк. Сабактын максаты перспектива жөнүндө түшүнүк аласыңар. Нерселерди ар тараптан карап, алыстаган сайын кичирейгенин билесиңер. Мекениңерди сүйүүгө тарбияланасыңар. Перспектива деген сөз аркылуу биз тартылган сүрөттөгү мейкиндиктин тереңдигин түшүнөбүз. Эгерде кагаздын тегиздигин мейкиндикте элестете билсеңер, анда силерге сүрөт тартуу кыйла жеңилирээк болот. Сүрөттөө тереңдикти кандай сүрөттөө керек? Балдар, муну чечүүгө аракеттенеличи. Столдун үстүнө кандайдыр бир кутучаны койгула да, аны ар тараптан карап көргүлө. Кутучанын ар түрдүү болуп көрүнгөнү аны силердин кайсы жерде караганыңарга жараша болот. Үстүнөн караганда анын үстүнкү бети тик бурчтук формасында көрүнөт. Бир аз ылдыйраактан же болбосо капталынан караганда каптал жактары көрүнөт. Демек, кайсы жерден караганыбызга жараша ар кандай нерселерди биз ар башкача көрөбүз. Перспективанын мыйзам боюнча бардык бизге жакын нерселер даана көрүнүп, ал эми алыстаган сайын түстөрү бозурайып, кичирейип отуруп көрүнбөй калганын Сарян-Мартиростун Тоолор деген чыгармасынан баамдап көрүүгө болот. Балдар, ал сүрөттү силер көрүү үчүн китебиңердин 12 бетин ачкыла. Китебиңердин 12 бетин ачсаңар, силер Сарян-Мартиростун Тоолор деген чыгармасын көрө аласыңар. Демек, балдар, нерселер бизден алыстаган сайын кичирейет. Эң алыс нерселерди биз деңгээл сызыгынан көрөбүз. Бирок биз сүрөттөрдө нерселердин чындыгында кандай экендигин сүрөттөбөстөн, аларды кандай көргөнүбүз боюнча сүрөттөп беребиз. Бирок ушулардын бардыгында белгилүү мыйзам ченемдүүлүк бар. Аны перспективанын мыйзамдары дейбиз. Балдар, биз мекенибизди дайыма сүйүүгө, дайыма мекенибиз үчүн бардык жакшы нерселерди кылууга тарбияланышыбыз керек. Балдар, силерге үй тапшырма. Мейкиндиктин тереңдигин көрүнгөндөй кылып, пейзажды тартып көргүлө. Балдар, бүгүнкү сабактан эмнени үйрөндүңөр? Мен ишенемин, силер дайыма китепти окуп, акылдуу, билимдүү болгонго умтуласыңар.